Салам достор, Америка Кошмо Штатында, өзгөчө Чикаго шаарында акыркы жылдары көптөгөн жаңы ресторан, кафе, IT буткемп мектептер, трак компаниялары жана сулуулук салондор ачылып жатат. Бүгүн биз ошондой сулуулук салондорунун негиздөөчүсүнүн бири Өмүркан Айымдан маек курабыз. Салонго примерно 100 $1000 AQSh долларын каражатталган. Сулуулук сферасы биздин СНГге караганда бир 20 жылдан артта жүрөт да. Кыргызстанда андай кылыш үчүн билбейм эмне кылыш керек. Айданан рабочий сторонасын жаап койбодуңбу? Саламатсызбы, Өмүркан Айым, кандай турасыздар? Жакшы, рахмат. Эң биринчиден өзүңүздүн ушундай сонун сулуулук салон жөнүңүздө кыскача айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Бул сулуулук салон Чикаго шаарынын Лейквью Ист деген районунда жайгашкан. Адреси 29-28 Норс Кларк, реклама. Бул салон основном тырмак кызматын көрсөтөт. Бул жерде 9 стол бар. Бул сулуулук салону Чикаго шаарынын Лейквью Ист районунда жайгашкан. Аябай центрде. Бул салондун ачылышына августта ачылганбыз. Биринчи биздин салондор. Биздин кызматтар тырмак, каш кирпик жана шугаринг бар ушул салондо. Өмүркан Айым, эң сонун эми айтып кетсеңиз, Америка Кошмо Штатына келгениңиздерге канча жыл болду? Эмне себептен Чикаго шаарын тандадыңыздар? Же болбосо башка штаттарда жашап көрдүңүздөр беле? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Чикагога биз үй-бүлөбүз менен келгенбиз. Келгенибизге 1-майда 3 жыл болот. Кызым, күйөөм болуп келгенбиз. Башка штаттарга жашап көргөн эмеспиз, бирок 2016-жылы Америка Кошмо Штаттарына жолдошум менен келип, эс алып, кайра кеткенбиз. Ошондо жагып калган. Жакшы, эң сонун. Байкашым боюнча көптөгөн орундар бар экен. Салонуңуз жөнүндө көргөзүп айтып берсеңиз. Бул салондо основном тырмак кызматын көргөзөбүз. Бул жерде биздин кыздар жалаң опыты менен, кеминде 5 жылдан опыт менен иштешет. 9 маникюр тырмак столубуз бар. Андан сырткары 6 педикюрный станция. Андан сырткары биз биринчилерден болуп Чикагода same time деп одновременно бутунда, колунда жасоо, кашында жасап беребиз. Башка салондордо мен билишим боюнча Чикагода жок. Бизде Кыргызстанда, Россияда болгон, бул жакта жок. Ошондо бул орундар ошол сиз айткан same time сервис үчүн клиенттер бул жакта отурат, педикюр жасаганда биринчи колуна жылдырып отурушат. Кайсы жерге удобно болсо ошол. Аябай ыңгайлуу экен. Анан каш жасаганда келип эле отуруп жасайт. Ошол жасап атканда эле одновременно жасап кое берет. Ыңгайлуу экен. Жакшы. Бул зонаңыздар? Бул зона стерилизация зона. Стерилизация биякта биздин ошол тырмакка керектелүүчү лактар, дизайнга керектелүүчү бардык түрү бар. Love You Nail Studio дейт. Бул сиздин жеке? Да, жеке өзүбүз лактар менен чыгарганбыз. Жакшы, эң сонун. Эң сонун жетишкендик деп эсептейм. Рахмат. Кубанычтамын. Стерилизация зона боюнча айтып кете турган болсом, стерилизация көпчүлүк Чикаго салондордо стерилизация жасалбайт. Бизде ол стоматологдор колдонгон стерилизация машинасын колдонобуз. Бардык бактерияларды өлтүрөт. Биздин ар бир колдонгон инструменттер, кыздар колдонгон бардыгы 100% стерилизация болгон. Демек, бул клиенттер үчүн 100% кепилдик бере алабыз. Эч кандай оору, жугуштуу болбойт. Болбойт. Ар бир кардардан кийин биз 100% тазалап, стерилизация кылып, анан кийин экинчи клиентке колдонобуз. Эң сонун. Бул эң маанилүү салон бизнесинде алып жаткандай эң маанилүү нерсе деп бул стерилизацияны айтсак болот. Бул бөлмөлөрдө бир бөлмөдө каш, кирпик жасалат, шугаринг жасалат. Бул жакта дагы каш, кирпик жасалат. Ошо 3 бөлмөбүз бар.
экен. Жакшы. Күнүгө иштейт. Күнүгө иштейт, ооба. Кабинеттериңиз. Күнүгө иштейт. Өмүркан айым, айтыңызчы, жаңы келгениңизде Америкада эмне кызмат иш көргөздүңүз эле, же болбосо буга чейин Кыргызстанда эмне кызматта иштедиңиз эле? Жаңы келгенде 1 жылдан ашык үйдө отургам. Себеби биз буга чейин Москвада жашаганбыз 15 жылдай. Ал жакта иштеп чарчап, үйдө үй кожойкеси болуп отургум келген. Андан кийин 1,5 жылдан кийин анан чыгып иштеп баштадым. Айта кетсеңиз, мурун сулуулук тармагында иштеп көрдүңүз беле жана эмне үчүн ушул тармакты тандадыңыз? Мурун иштеп көргөн эмесмин, бирок окуганмын. Москвада билесиздер, мигранттар бардык эле жумуштарды аткарса керек. Мен дагы ошол башкалардай эле уборкада повар болуп, жеке ишкер болуп, банк кызматкери болуп иштегем. Бирок окугам, бирок меники эмес деп ойлогом да ал жакта. Бул жака келип, нейл салонго ишке кирип, ошондон баштап анан кызыгып иштеп баштадым. Кыскача айтканда, мурунку билимиңиз бияктан аябай керектелиптир, Сулуулук салонун ачуу идеясы алгач качан жана кантип пайда болду эле? Сулуулук салон ачуу идеясы ошол нейл салонунда иштеп, американский салонда иштеп жүргөндө пайда болгон. Ошо кошо иштеген кыздар менен эле. Бул жактын сулуулук сферасы биздин СНГге караганда бир 20 жылдан артта жүрөт да. Аны өзүңүз деле билсеңиз керек. Ошого биз жакшы сапаттуу сервис берейин деген ойдо ошол идея пайда болгон. 3-жылы февралда баштаганбыз бул салон ачуу идеясын место издеп. Ачып жаткан маалда кандай кыйынчылыктар менен туш болдуңуздар эле? Ар бир любой эле тармакты ачып жатканда аябай көп кыйынчылыктар болот. Бул деле мен үчүн Америкада биринчи жолу болуп аткан үчүн аябай кыйын болду десем болот. Документ иштери, адвокат менен мебель алыш, ачып коюш оңой эле экен да. Аны дальше жүргүзүп кетүү андан оор экен. Каждый день бир нерселер чыгат да, ар түрдүү проблемалар чыгат. Ошонун баарынан эсепке алганда эң кыйыны сиздерге кайсыл нерсеси болду? Эң кыйыны ушул салонду ачып атканда биз документтерди чогултуу аябай көпкө созулду. Биз ойлогонбуз ачып эле иштете депчи, андай эмес экен. Документ алуу убактысы бир 6 ай, 7 айга созулду. Ошондон кийин гана биз ремонт кылып, анан дальше иштеп баштадык да. Оор экен. Оор. Оңой деп айтса болбойт. Болбойт, конечно. Ошондо сиздин айтышыңыз боюнча Америка Кошмо Штатында сулуулук салон ачуу бул өтө эле оор иш экен. Айтсаңыз, болжол менен канча эсеп акча керектелет салон ачам деген кыздар, айымдар үчүн? Өтө деле оор деп айта албайм эми. Эгерде адамда ичинен каалоо болсо, аны ишке ашырса болот да. Адам баласынын колунан бардык эле нерсе келет. Өтө деле оор эмес, бардык нерсенин өзүнүн жолу бар да. Бир жерден жаңылышасың, бунусунда жаңылышасың, кийинкисинде уже оңоюраак болуп калат. Акчасын айтсак, эми мен болжол менен айта албайм. Бул салонго примерно $100,000 АКШ долларын каражатталган. Себеби дегенде биз аябай ошол документке акча көп кетирдик, күттүк. Биз жаңы баштаган үчүн бизге бардыгы оорураак болду. Биринчи болгон үчүн, биринчи бизнес болгон үчүн Америкада ошол тараптан кичине оорураак болду. Тажрыйбаңар бар болгондуктан кийинки салондоруңарды ачуу бул кичине жеңилирээк болду окшойт, Ооба, кичине жеңилирээк, кыйла эле жеңил болду. Уже билип калдык, эмне кайсыл жерде эмне деп сүйлөш керек, кайсыл жерде кандай документ керек, эмне требовать эте алабыз, эмнени биз сурасак берет, эмнени сурасак бербейт. Ошонун баары бизге оңой эле болду да. Экинчи, үчүнчүсү бизге бир салонду биз бир жумада эле ачып койдук да, мындайча айтканда, экинчи салондо. Бул жерде аябай көп. Биринчисинде, конечно, ошибкалар болот, но бирок жакшы эле, баары шүгүр. Эми айта кетсек, мастерлерди таап, жумушка алып орноштурууда кандай кыйынчылыктар бар? Эң оору бул мастерлерди табуу. Биздикиндей качественный сервис бериш үчүн биз ошондой адамды табыш берди. Биринчи аябай кыйын болду бул салондо. Мен өзүм түнкү 11-12 чейин иштеп жүрдүм.
бирөөнү тапсаң бирөөсү кетип калат же төрөп калат же башка болот. Эң кыйыны ошол мастерлерди набирать эткен кыйын болду. Азыр шүгүр уже көбү уже билип, өздөрү чалып, жазып, ошондо деле жакшы өзүнүн ишин мыкты билген адистер, кызмат ошол маникюр мастерлери азыраак да. Именно биз каалагандай кызмат көрсөтө алган. Кээ бирде бизде эң кыйыны англис тилин билбей калышат. Мындай профессиональный сервис көрсөтүштү билишпейт. Мындай саламдашып, учурашпай эле тил билбеген үчүн унчукпай эле иш кыла берет, бирок профессионально күлүп, жайнап иш кылса, алардын деле акчасы көбүрөөк болот. Сиздин оюңуз боюнча кайсы улуттун мастерлери тажрыйбалуу деп ойлойсуз? Конечно, биз кыргыздардыкы, албетте кыргыздар. Себеби биз кыргыздар негизи кыйын калкпыз да. Бардык эмне иш баштабай эле акырына жетебиз. Кайсыл жерде мүмкүнчүлүк болсо, ошонун артынан түшүп, аракет кылып, изилдеп чыгабыз. Кыргыздар негизи кыргыз кыздар, бизде в основном мастерлер 90% кыргыз кыздар, кыргызстандыктар иштейт. Баары жакшы, опыттары, өзүнүн клиенттери уже пайда болуп, аракети кылган иши жакшы. Ушу мастерлериңиз ичара кыргыз тилинде сүйлөшөбү же англис тилинде сүйлөшөбү? Ичара орус тилинде, кыргыз тилинде сүйлөшөт. Кээ бир администраторлор англисче сүйлөшөт, потому что ар түрдүү улуттагылар бар. Бирок кардарлар менен англис тилинде сүйлөшөт. Кардарлар менен англисче. Айта кетсек, биздин кардарлардын 80-90%-ын, 80-90%-ын америкалыктар түзөт. Калгандары ошол СНГдан келген орустар, кыргыздар, казактар. Сулуулук салонунун каражаттарын кайсыл жактан алган жакшы? Американыкы сапаттуу деп эсептейсизби же Кыргызстандан буйрутма берип, Америкага алып келип, анан бул жактан колдонгонуңар сапаттуураакпы? В основном биз Россиядан алдырабыз материалдарды. Себеби биз каалаган, биз көнүп калган материалдар жок. Ошол эле кусачка, ножницадан бери фриза, ошонун баарын биз Россиядан же Кыргызстандан алдырабыз. Лактарды, кээ бир мындай күнүмдүк колдонууларды бул жактан да алсак болот. Бирок в основном биздики ошол Россиядан, Кыргызстандан келет. Келиши аябай оор, кымбат, 3 эсе, 4 эсе кымбат болуп кетет. Ошондой. Бирок сиздерге иштегениңизге болбой эле өзүбүздүн билген материалдар ыңгайлуу. Ыңгайлуу, жакшы кармалат. Главный качествосы жакшы. Сулуулук салонунда кызматтардын баасы канча болуп жатат азыркы учурда? Өзүм жөнүндө айта кетсем, 5-10 жыл мурун Кыргызстанда жашап жүргөн кезимде Америкада маникюр $100 дегенде мен вау, $100 деп аябай таң калчумун да. Азыр кандай баага келип калды? Биздин баалар эсепте эле өтө кымбат эмес. Себеби биз ошол американский салон менен примерно бирдей эле цена койгонбуз. $65 жогору башталат. Себеби биздин кылган кызматтар көбүрөөк кармалат тырмакта. Например, американский салондо 1-2 жумада эле ошол no-chip гелевый маникюр түшүп калат да. А бизде 4-5-7 неделяга чейин, 2 айга чейин кармалат. Ошон үчүн бизде кичине бир $10-15 кымбатыраак болушу мүмкүн. Жакшы, сиздин оюңуз боюнча Америкага келип, салонго орношуп, салондо болжол менен канча акча тапса болот? Болжол менен. Америкада ар түрдүү райондон зависит этет, өзүңүн профессионалдуулугунан зависит этет ар бир мастердин. Кандай сен клиенттерди обслужить этесиң, күлөсүң, күлбөйсүң, сүйлөшөсүң. Бул жакта деле сүйлөшүү эң биринчи маанилүү нерсе да. Биздин мастерлерди айта кетсек, биздин мастерлер эң жакшы мастерлер айына $8,000-9,000 чейин табат. Ал эми ал өзүнүн опытынан, ошол профессионалдуулугунан зависит этет. Тил билгенинен, тил билбесе деле күлүп жайнап, хотя бы аракети болсо, анда биз тил билбей эле, бирок жакшы акчаларды жакшы иштеген кыздар бар. Эми ал иштеген күнүнөн, иштеген саатынан, клиенттеринин санынан зависит этет. Бирок жакшы иштегендер ошончо табат. Анан жаңы баштагандар
конечно, азырактан башталат. Себеби дегенде, бул жерде мындай Кыргызстандагыдай эле сени клиент тааныш керек, сенин услугаң ага жагыш керек, кайтып келе турган болсо, сен өзүң какой-то бир убакытта клиентский базаң топтолушуң керек. Ошондон кийин анан больше заработок боло берет. Эң мыкты маникюр мастерлери, эң мыктылары 8.000 тегерегинде табат, 7-8 000. Орточо эсеп менен орто тапкандар 5.000, 5-6 000. Анан жаңы үйрөнүп баштагандар же болбосо азыраак опыту барлар $3.000 жогору табышат. Саламатсызбы, Адина? Айтып кетсеңиз, бул жакта иштегениңизге канча болду? Саламатсыңар, мен бул жерде иштегеним, башка филиалда иштечүбүз, бирок бул филиалдын ачылганына 1 ай болду. 1 жыл. 1 жыл болду. Негизи 1 жыл болду иштегениңизге. Жакшы экен. Анан Кыргызстан менен бул жактын кызматы айырманабы, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Кыргызстан менен бул жердин салондордун айырмачылыгын ооба байкаса болот. Негизи Кыргызстанда элдерибиз капризнийраак. Бияктагы эл менен иштеш оңоюраак. Бияктагылар анча капризный эмес. Бардыгына күлүп, ар дайым түшүнүгү менен жакшы жасап бергенден кийин, чын айтканда жакшы тепсаларды берип, чаевые менен вознаграждение кылып, аябай ыраазычылыктарын берип, мындай от души кетишет да. Кыргызстанда андай кылыш үчүн билбейм эмне кылыш керек. Кыргызстанда чын эле аябай капризный контингент. Салонный сферада, бизнесте бияка оңоюраак деп ойлойм. Жакшы экен. Иштеп жаткан учурдан плюс жана минустары барбы, ошолду да айтып беребизби? Эми биз өзүбүздүн өлкөбүздө болбогондон кийин, бул жерге иштегени келгенден кийин көп саат иштейбиз. 12-13 сааттан күнүгө иштейбиз. Бир жумада 1 же 2 эле выходной болот. Эми ушундай шартка байланыштуу. Бирок мындай баары жакшы эле. Плюстары бар. Иштегени келгенине жараша иштейбиз, жумуш болуп турган аябай жакшы, бизге жагат. Кыргызстан менен айырмачылыгы, эми Кыргызстан өзүбүздүн өлкөбүз болгондон кийин мынчалык эч ким иштебейт болуш керек. Анан баары бир эркелеп жүрөбүз, өзүбүздүн өлкөбүздө, өзүбүздүн мамлекетибизде. Бул жерде кичине чыйрак болуп, өзүңдү колго кармап, күнүгө ушунча сааттан иштесең дагы мындай көп чарчаганыңды сезбей, зарплата алганда аябай көңүлүң көтөрүлүп иштейсиң. Туура. Бул жактан айлык маянаңыз көбүрөөкпү же Кыргызстанда көбүрөөк тапчыңыз беле? Чын айтканда мен Кыргызстанда деле жашоом жакшы болчу, чоң кызматта иштейт, жолдошум иштечү. Мен өзүмдүн жеке бизнесим бар болчу, именно салондорду иштетчүмүн мен. Эми ал жерде как уже башкарма катары, өзүмдүн жеке ишмер катары, конечно, тоже жакшы эле тапчумун, бирок бияк менен салыштырмалуу баары бир аз да. Бул жерде баары бир башкача акча, башкача өлкө, иштегениңе жараша башкача болот да баары. Ошон үчүн ар бир жер өз жери менен жакшы. Кудайга шүгүр, бияка келгениме эч өкүнбөйм. Биздин кыздарга чоң рахмат. Башында чын айтканда документи жок эле, өзүбүздүн кыздарыбызга, өзүбүздүн тууган катары болуп эле бүт кыргыздарга жардам беришет. Андан кийин в процессе учурунда келгем, андан кийин алгычакты деле алышып, бардык документ жактан жардам беришип, андан кийин зарплатаны да жакшы беришет. Бардыгы жакшы. Анан эч өкүнбөйм, өзүбүздүн кыздарыбыз менен баары бир кыргызга жардам берип эле. Баары бир кыргыздар ынтымактуу калып келебиз, Макасызбы ошол? Ооба, чын эле аябай ынтымактуубуз. Чет жерден ушул ынтымагыбыз билинет экен. Өзгөчө Чикаго шаарындан аябай байкалып атат. Башка жактарга караганда биздин комьюнитибиз. Мына жакында эле комьюнитинин ифтарына барып келдик. Кыргыздар бири-бирибизди көргөндө Кыргызстанда чын эле областарга бөлүнүп, кандай бир ушундай диалекттерге бөлүнөбүз. Бирок бул жерде баарыбыз бири болуп, биримдикте болот экенбиз. Ошону аябай сүйүндүрөт. Эч ким областтарга бөлүнбөйт. Баарыбыз кыргызды көргөндө күлүп, учурашып,
шашып кетип баратсаң дагы саламатсызбы деген бир ошол секундалык эметсе да көңүлүң маанайды көтөрүлүп, ооба, андан башка эмне кереги бар, Рахмат Адина, маегиңизге чоң рахмат. Менин байкашым боюнча азыркы маалда көп кыздар үй шартында кардарларды алып жатышат. Ошого кандай карайсыз? Анан үй шартында алган пайдалуубу же бул клиенттерге ыңгайсыз деп ойлойсузбу? Менин оюмча жакшы эле, бирок кичине клиентке же мастерге дагы ыңгайсызыраак болот. Эгерде колуңан келип атса, ошол нерсени каалап атсаң, пожалуйста, жасай бер. Мен эч кандай мындай каршы эмесмин. Эгер сен ошол жерде оокатыңды таап атсаң, үй бүлөңдү багып атсаң, почему бы нет, да, можно. Клиент катары айта кетсеңиз, ыңгайлуу дейсизби же? Эгерде мени ал как мастер катары жакшы кызмат көрсөтсө, жаксы мага үйүм жанында болсо, мен бармакмын, бара бермейм. Сулуулук салонуна орношууда кандай документтер керектелет? Биринчиден, ошол адамдын опыту болуш керек. Эң главный, биз без опыту жок албайбыз. Бизде обучение пока что жок, бирок уюштурайын деп атабыз. Опыт керек, social work, андан сырткары лицензия керектелет. Ар бир штаттын өзүнүн адистигинин лицензиясы болот. Ошол эле именно Чикагода лицензия алыш, негизи эле Америкада алуу кыйыныраак. Мен билишим боюнча 2 жол менен алса болот. Биринчиси бир жардамчылардын жардамы менен алса болот. Экинчиден, бул өзүң барып окуп, бьюти школада 350 саат, Чикагода, башка штаттарда сааттар ар түрдүү. Мисалы үчүн Нью-Йоркто 300 саат болуш керек. Ошондой сааттарды окуп, үйрөнүп, анан өзүң экзамен тапшырып, англисче, анан аласың. Ал дагы бир 6 ай, 7 ай убакыт керектелет. Жардамчылар менен алгандын акчасы кымбатыраак, экзамен менен бар, экзамени жок бар, ошондой. Бирок сөзсүз түрдө алыш керек жана алса болот экен. Сөзсүз түрдө алыш керек. Закондун талабы ошондой. Лицензияң жокпу, анда сен иштей албайсың. Лицензияң болсо, анан гана иштейсиң. Кийин өзүм дагы сулуулук салон ачам дегенде дагы ошол сиз айткан лицензия керектелеби же ал жака social work деген документтер жетиштүүбү? Өзү салонун ачам десе, эми ал жакта башка көп документтер керек, бирок лицензия да керек. Лицензиянын түрү керек ал жакта. Бизнес лицензия, ошол адистиңди тактыктаган лицензия. Негизи ал жакта ар бир койгон адистиктин кызматтын лицензиясы ошондой. Жумуш учурунда кызыктуу окуялар болду беле, ошол чалдырып кетпейсизби? Көп эле болот. Азыр эстесем бир жолу биз биякта иштеп атканбыз. Администратор, мен клиент принимать этип аткам, администратор клиентти обслуживать этип аткан. Анан эле тияктан селсаяк кирип эле сумкаларды алып кетейин деп еле успели да. Андай көп эле болот, клиенттер ар түрдүү болот. Бир жолу бир клиентка келип күтүп калган, маскада отурган, анан келип эле администраторго: "Я такая звезда, почему я должна ждать 20 минут? Я очень известная личность. Почему вы силер эмнеге мени 20 минут күттүрөсүңөр?" деп аябай уруш чыгарган. Анан 20 мүнөттөн кийин болбой эле сервис кылып ошондо ал эмне деген звезда экенин билдиңиздерби? Google'дан карадык, бирок тапкан жокмун, аты эсимде жок. Бизде аябай көп блогерлер, ушундай известный адамдар келет. Негизи биз өзүбүз даже тааныбай калабыз. Сонун эң кызыктуу окуялар булар. Айдананын рабочий сторонасын жаап койбодуңбу? Мына достор, азыр эми биз 3-чү жаңы ачылган сулуулук салонуна келдик. Бул кайсы районда жайгашкан? Бул Чикагонун West Loop районунда жайгашкан, даунтаунда. Канча болду ушул салонду ачканыңыздарга? Февралда ачканбыз, 1-февралда. 1 ай, 2 айга чыккыл болуп калыптыр. 2 айга чыккыл. Анда эмесе сиздер менен чогуу ичин көрөлүк. Жүрүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй салондун аябай чоң экен. Бул жакта азыр кардарлар бар экен. Сиздин командаңызда канча кыз бар? Канча кыздар иштеп келет? Биздин командада 3 салондо общий 20га жакын кыз иштейт. Администраторлор менен биргеликте. Жакшы. Ушул бизнести алып баратканда кандайдыр бир кыйын моменттер болду беле сиз үчүн?
Кыйын моменттер көп эле болот. Каждый день болот десек. Ар күнү эртең менен саат 6-7ден баштап каждый день бир эмес несколько проблема чыгат да. Күнүгө мастер ооруп калат, же дагы башка болот. Байкашым боюнча бул кресло башкача экен. Бул кандай кресло айтып берсеңиз? Бул кресло массажный кресло. Колуңдун учунан баштап бутун учуна чейин массажлайт. Педикюр жасап атканда клиент жөн эле отурбастан расслабиться этип, дем алып, колонкалар менен музыка угуп отурса болот. Берки салонуңузда байкашым боюнча мындай жок болчу. 2 салонда бар. Бирок в дальнейшем может баарын ушундай Жакшы. Жакшы. Клиент үчүн аябай ыңгайлуу нерсе экен да. Бул салонуңузда кичине өзгөрүүлөр бар экен. Бул жакта тырмактан, кирпиктен тышкары дагы сервистер бар экен. Ошол жөнүндө айтып кетпейсизби? Бул салон биздин 3-чү локациябызда жайгашкан, 3-чү салонубуз Вестлуп районунда ачылган эң жаңы салондорубуздун бири. Бул жакта тырмактан сырткары биз чачтын бардык чачка эмне керек болсо кыркуу, боёу, сложное окрашивание, лечение, ошонун баары бизде бар, мастерлер бар. Мастерлерибиз 15 жылдык опыту менен. Андан сырткары каш, ламинирование ресниц, бровей и мейкап, макияжды да жасайбыз. И тырмак. Кичине сервисиңер бул жакта көбүрөөк. Көбүрөөк. Бул жакта дагы биринчи салонуңуздай same time кыргызча айтканда бир маалда колундагы, бутундагы жасаган сервис бар экен, э? Ооба, бул жакта дагы бар. Ошондо клиент Отура, бул жактан бутун жасайт, бул жактан бул мастер жактан колун колун жасайт. жасайт. Эгерде кашын жасаткысы келсе, келип мастер кашын деле жасап койсо болот. Клиент үчүн аябай ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Убактысын көп коротпойт экен. Өзүңүз бош убакта эмне менен алектенесиз? Ушул ишти алып барып жатканда үй бүлөңүзгө, балдарыңызга көңүл бурганга жетишесизби же жетишпей каласызбы? Ушундай да күндөрүңүз болобу? Бош убактым боло элек. Мына 1 жылдан бери безуханно иштеп жүрөбүз, партнерим экөөбүз. Конечно, эми бир нерсени баштаганда, бир нерседен кичине артка күтүп турат. Үй бүлөдө деле баягы колесо жизни бар, ошондой эле үй бүлөдө азыр кичине менде убактым аз бөлүнүп атат. Неге дегенде бул баары жаңы салондор, көп убакыт керек. Каждый день жана айткандай эле күн сайын бир кичине проблемалар чыгат, мастер ооруп калат, же бир нерсең жок болуп калат. Ошондой көп эле болот. Анан азырынча эми азыр постараюсь побольше внимание кылганга үй бүлөмө, бирок көбүнчөсү азыр жумушта. Бирок кийин убакыт өткөндөн кийин, ушул салонуңуз өркүндөп өскөндөн кийин, сиз үйдө эле жатып эс алганда, сиздин счетуңузга акчалар түшүп турат деген ойдомун. Ошондой болсун дайыма. Дагы бир кызыктуу суроо. Ушул бизнести алып барып жатканда эң кыйын, анан эң жеңил моментиңиз болду беле? Учуруңуз. Ремонтко келсек, ремонт биздин мен жолдошум өзү колунан келген үчүн өзү жасап берди. Эгерде биз например, ушул зданияны просто боёгон ала турган болсок, минимум $10,000 деп айткан. Бир боёшу эле, андан сырткары пол, плинтус, потолок, аларды демонтаждар, туалет, алмаштыруу, бул подиумду жасоо эң кыйындардын бири да. Могу подиумдарды буларга аябай эле көп акча кетмек. Бир эле краскага эле ошол $10,000 деп айткан. Эми маегибиздин соңунда негизи эле Америка Кошмо Штатында салон ачам деген айымдар мырзаларга кандай сунуш бере аласыз? Бардык иштин өзүнүн орчулугу бар да. Салон ачуунун дагы өзүнүн орчулугу бар. Биз партнер 2 адам болгон үчүн бизге кичине жеңилирээк, бирок ошондо деле сен 100% өзүңдү ушул ачкан ишиңе арнашың керек да. Уйкудан өзүң мастер болушуң керек, өзүң уборщица болушуң керек, мисалы үчүн туалет жуушуң керек, өзүң клиенттерди обслуживать этишиң керек, одновременно администратор болушуң керек. Сен универсальный адам болушуң керек. Сен ошого даяр болушуң керек. Биринчиден, кыйынчылык ар күн сайын, ар минут сайын болушу мүмкүн. Ар жерде, потому что бул сервис да. Адамдар менен иштегенде постоянно кыйынчылыктар, тоскоолдуктар, какой-то бир проблемалар чыгат. Ошол ишти мойнума алам, мен ошого даярмын десе, пожалуйста,
возможность, мүмкүнчүлүк баардык адамга бирдей эле берилген. Эгерде ал адам колуман келет, мен алам, кылам деп ошончо, бирок кыйынчылык өтө эле чоң, өтө мындай ответственность чоң да бул жерде. Ошону алып кылам десе, ачсын, ийгилик каалайбыз баарына. Кыргыздар өнүксүн, өссүн, байысын, көбөйлү. Главное ошол, эгерде сен өзүң жашооңо, сен бул жерде бир эле өзүң эмес, канча ишкерлериңдин, канча клиенттердин үстүнөн жоопкерчилик аласың, ошол жоопкерчиликти ала алам десе, пожалуйста, ачсын. Мен ийгилик каалайм баарына. Колунан келсе, эгер мен ошого даярмын десе, пожалуйста, ачсын, гүлдөсүн, өнүксүн. Өмүркан айым, берген маегиңизге сизге чоң таазим этем, чоң рахмат бөлүп берген убактыңыз үчүн. Эми бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр үчүн каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз, сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Мен силерди ошо жазганда аябай кубандым. Чынында азыр бизде мекендештерибиз Америкада аябай көп. Ошону менен катары ошол эле какой-то бир өзүнүн адистигинде жакшы, ийгиликтүү болуп аткан биздин мекендештерибиз да аябай көп. Мен баарына ийгилик каалайм. Эң негизгиси эч нерседен коркпой жашай бериш керек. Кыйынчылыктар болот, боло берет. Эч кимди укпай, өзүңө ишенип, эч ким менен ишиң болбой, өзүң жашооңду мойнуңа алып, өзүң жашооңду жоопкерчилигин сезип, только алдыга аракет кылыш керек. Баары болот буюрса. Биз эми эле биякта көп атабыз, өнүгүп атабыз, дагы өнүгөйлү, өсөйлү. Ошол чоң рахмат сиздерге дагы ушунча убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Аябай мындай менде биринчи жолу интервью, толкундандым. Бул жер дагы айта турган болсом, бул жерде мен эле эмес, биз партнерым менен иштейбиз. Ошон үчүн мага кичине жеңилирээк, потому что биз экөөбүз договор кыла алабыз, какой-то бир кызматты ал бүтүрө алат, же болбосо мен бүтүрөм, ошентип бизге оңоюраак болот. Ошон үчүн эгерде какой-то жардам керек болсо, же болбосо кеңештериңер керек болсо, биз дайым даярбыз. Чоң рахмат келгениңиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу биздин USA TV KG каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, бөлүнгөн убактыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз ойдобуз, сиздерге тартылган бүгүнкү интервьюбуз информативдүү жана пайдалуу болду деп. Дайыма биз менен болуңуздар.